жеген тартып баштадың ғой. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Şu барып келдик, бойго барып, жакшы бойду өткөзүп келип, азыр залга келип, Акжол агайдан рахмат айтып, Глория залдан бир кабар алып кетейин дедик, Кудай буйрса кайра. Баштайбыз тренировкаларды. Бул Америкадагы биринчи беттешиң кандай давление сездиңби, кандай жоопкерчилик алдың? Негизинен эле мындай сен ойлогондой болдубу бул биринчи беттешиң? Эми Америкадан бир аз неме кылдык. Бир аз аккуратно иштеп, жана не дегенде рисковать этпей көп жерденчи. Жана бүтүрүп коюлган жерлерде да көп рисковать этпей бул жакта. Устойкада иштей турган жерлерден да көп разменге кирбей. Не дегенде бир аз Америкада биз мындай айтканда новичокпуз да. Бул жактын организациясындачы, а так буга чейин эле көп жактарда уруштук. Так. Бакта элдер аябай көп спортту жакшы сүйүшөт экен. Мен ошону байкадым жана бойдочу. Бул жактагылар спортто аябай жакшы, ошо спортко баягы бойго барып алып, өздөрүнүн ошо жакка суудан ичип, бойду көргөндү булар аябай жакшы көрөт экен да. Колдогонду билишет. Колдогонду. Ким булар американецпи, кыргызбы, башка улутпу, буларга разница жок экен. Ким жакшы урушуп атабы, ошону колдой берет экен да бул жакта. Ошол жагын мен көрдүм да. Атаңдашың боюнча айтып бербейсиңби? Биринчи каршылашың бразилец боюнча. Атаңдаш жакшы мушкерлер, мен буга чейин эле көрүп көп жакшы бойлорду өткөзгөн. Гран-принин алдагы Бразилияда гран-при чемпион болгон го. Биз ошого жакшы даярдандык бул жакта. Полный стойка, кол, күрөш. Бул жактан Акжол агайга келип, жумасына 2 жолу лапасын уруп, кол жагын даярдап аттык. Анан ВПС академияда күрөш, ал жакта ММА даярдап аттык. Эртең менен основной тренировка, эртең менен ошол жакта күрөш, спаррингдер ошол жакта болуп атты да. Бул жака Акжол агайга келип, чисто колдорду таштеп урганды, шаг басканды. Бойго керек да кол, бут, полный, универсал болуш керек да. Эмечи 319 UFC'ге бардың, бойду утуп келди. Аурасы кандай экен? Аурасын көрдүң, бөлүшпөйсүңбү? UFC'ге бардым мен. UFC'ге барып, аурасы өтө мощный экен. Мага жакты. Жанагындай азыр айтып өттүм го. Элдер аябай көп барышат экен да. Бул обязательно биз жактарда, башка жактарда толго спорт түшүнгөндөр барат го. Бойлорго. Бул жакта спорт түшүнбөй барып просто булар релакс кылат экен да, бар эс алганды жакшы көрөт экен да. Энергетикасын алыш үчүн. Энергетик барып деп балет эткенде барып UFC 19 бардык. Эл ушунча көп. Сонун экен, сонун да колдошот экен. Булар ким, кайсы боец, каяктан экен деген булар эме кылбайт экен, түшүнүк жок экен. Бизде го өзүбүз жак болсо балет этет, башка жак болсо дейт го. Бул жакта лишь уруш керек экен да. Эң ошол главный мейн карттан кайсыл бой жатты сага? 319-тан. Мейн карттан барлык эле бойлор жакшы болду. Мындай кызыктуу, зрелищный бойлор жанагы 1 минут калганда көрдүң го. Жана жерде айланып чыкнак менен урганда. Комейн эме да. 1 минут калган канча? Экинчи раундбу же биринчи раунддун 1 минутта калган. Концовкада. Тийди. Бул спорт ушундай да. По-моему, ал тиги оппоненти вольник болуш керек, эски вольник по-моему. Я знание менен көрүшкөндө айтып аткан. Вольник болчу. Тиги дагы бар. Комейн. Жок, мен берки да. Берки бразилец урду го. Жанагы лепше дагы уруп түшүдү го, чыкнак менен айланып турупчу. Сен Комейн ивентте дагы ал дагы мейн карттагычы Комейн ивент. Чимаевка 66 дагы килограмм айтасың. Ал дагы түшүрдү. Чыкнак менен түшүрдү. Ал дагы чыкнак менен түшүрдү. Тиги дагы чыкнак менен түшүрдү го. Ага чейинки да узун 77-те урушканча. Ал да 1 минут калганда түшүрдү го. Тигиники 1 минут эмес, аныкы көп эле убакыт бар болчу. Ал во время разгар обмен ударды болуп. Ошол бойлор жакшы болду.
Онда энергетикten көтөрүп алып экенсиң UFC'ге Кудай буйрса. Даяр бекесиң? Биз бой менен даярбыз го. Жаман ниет кылырым ушул UFC'ге барган сайын кыргыздар ушул жерде жарса экен деп. Жарабыз. Наоборот, анда эл көп жерде наоборот өзүң жакшы урушасың го, ошончо эл деп турса, наоборот адреналин болот го. А эл жок болсо наоборот кызыксыз да эми. Скучно. Скучно болот го, жанагы данабайс контендерлерде если ошактарга урушуп отурган болуп калса, жанагындай 10-15 адам менен эле өзүң уруп атканың өзүңө угулуп атса жанагыдай даңгылдапчы. Бияз өзүнчө башкача ощущение болот да. Азыр эми эс алып бүттүң. Эми кайра башталды. Эс алып мен бираз акырында бир маал тренировка кылып, бираз неме кылдык. Эми мына эртең понедельниктерде Кудай буйрса кайра алдыңкы беттештерге любой биреңе даяр тура береличи. Кандай случайлар болсо дагы чыкканга даяр болчу. Форманы сактап турайлы, мындай айткандачы, формага келип. Анан көбү сурап атышты да ушул биякта Чикагодо Кубага спарринг партнер жок, ким спарринг партнер болуп берди депчи. Биз мына ВПС академияда тренировка кылып аттык. Спарринг партнеру ал жакта Белал Мухаммад деген бар, 77 чемпиону. Ал менен иштеп аттык, алдан күрөшүн үйрөнүп аттык, тажрыйба үйрөнүп аттык. Дагы Рамис деген бир байыбыз бар. Ал да UFC ошот. Бир байыз эмес, Рамис деген бир. Ал да UFC ошот 77. Алар менен иштеп аттык. Спарринг партнерлор ВПС академияда дагы UFC байыздар бар менин бесимде. Мен көбү тааныбай атам, алар баягы топко кирген байыздар эмес, бир 15 чегерегине жүргөн байыздар да. Бирок жакшы. Бирокта спарринг партнерлордон вообще неме болгон жок. Маселе болгон жок. Маселе жаралган жок да. Ошо ММА'ды жакшы түшүнгөндөр эле жазып атты да. У Куба всё хорошо. Чикагодо бирок ким менен партнерго туруп атат, ким спарринг партнер деп мындай кабатыр болуп сурашкан да. Ошо айтып атпаңыз, ошо балдар бар, дагы балдар бар, эми аты чыкпаган балдар бар, залда жакшы иштеген балдар бар да. Стойка, барбасы күчтүү балдар бар. Ошон үчүн кече даярданганда да жакшы подготовка болду, туура подготовка болгон үчүн бойдо дагы өзүбүздү жакшы сездик да. Не дегенде сен тренировкаң слабый боло турган болсо, бойдо да жакшы нерсе көрсөтө албай каласың да. Эчтекең өтпөй эле, жанагындай окшошпой эле, урганың окшошпойт. Күрөшөйүн десең, күрөшүң окшошпойт. Не деген ал күндө тренировкада күндө иштейсиң да, урасың, күндө киресиң, контролдойсуң. Ошого мен ошол нерсеге басым жасап атканмын да. Күндө бирөөлөрдү кирем, алып түшөм, контролдойм, ал чыгат. Как неме кылгандай элечи. Отработка. Жок, кадимки эле иштейсиң, спаррингде сен эч ким туруп бербейт. Как положено, алда урат, чыкканга аракет кылат, эч ким сени астына жаткысы келбейт го. Доминировать, постоянно контролировать, ошо мен позицияны карбабы? Позицияны ошо аракет кылып аттым да мен спаррингде, во время тренировкаларда божунча биринчи номер болуп, атака кылып, прессинг этип анан контролдоп, колдон келишинче бүтүргөнгө аракет кылып дегендейчи. Жакшы балдар бар, биякта күчтүү балдар бар. Спарринг кылып аткан Билалдар деле жөндөн-жөн чемпион болгон эмес да, 77-nin. Туурабы? Ага чейин балдар бар, башка чыккан балдар, алар дагы жөн балдар UFC'ге чыкпайт да. Жаш балдар бар, чыгып кеткан балдар бар экен, алар дагы жанагындай ачка балдар бар да. Голодныйлар. Ачка балдар бар. Мурун айтчу эмес белең, Дагестанда спарринг партнер кайнайт деп. Аякта кайнайт. Эми буюрса форманы кармап активный болуп күтөт экенсиң да эми заменда. Эми замен деди, мен любой время болуп калышы мүмкүн деп, биздин азыр менеджерлер, Керим Байке, тиги менеджер менен, тиги американский менеджер менен сүйлөшүп, ошолор айтты. Алдыңкы мемелерге даяр тургула депчи, ошо Керим Байке азыр дайындап коюп, даяр тур Куба деп коюп кетти. Любой время биз эми бул жакта ушу спорттун аркасынан деп келдик да. Ооба. Бул жерде иштейли, мына кичине акча табайлы деп келбедик да. Спорттун артынан келген үчүн мен азыр эми күндө колдон келишинче баары Алладан да. Алладан анан
экинчи өзүңдүн мээнетиңен да мээнет кыла берсең Алла Таала айтат, кимде ким мээнет кылса ошо адамды берем дейт да. Мээнет эч ким эл эмгегин жер жебейт дейт го. Бүгүн мен мээнетимден сен ала албайсың да. Менин мээнетим башка бирөө алып кое албайт да. Ким мээнет өзү кылдыбы өзүнө эме иштейт да. Ошон үчүн талыкпай эмгек кыла бериш керек. Ошого мен да колдон келишинче убакытты текке кетирбей, эртең менен кечинде күндө 2 саат, 1,5 саат тренировкага көңүл буруп, ошибкалар менен иштеп, дагы ошибкалар болду, кече тренировка бойдо болот, ар бир адамдын ошибкасы болот. Өзү Чикагодобуз го. Чикагодо кечинде келип, сага да рахмат Куба. Бул жерде секи бизде эме кылып, элдер көбү азыр баары эле интернет болуп калды го. Ким эмне кылып атат, каякта жүрөт дегенди. Эми биз өзүбүз баягы телефон тартып, кээ биркилер бар, тартып өзүң каякта жүрөсүң деген киргизе берет го. Бул жерде сен дагы күндө бизде элдер эмне кылып атканын көрүп турат да, бизди Куба даярданып атат экен, эмне болуп атат экен, буякта экен дегенди көрсөтүп атасың да. Всегда взаимно го. Все. Буюрса эмки интервьюбуз UFC'нин эмеси менен болсун да. Буюрса. Иншалла. Эме кылабыз дагы. Кудай буюрса дуа кылып бериңиздер. Кыргыз байестер бул жакта аябай катуу даярданып атат да. Мен эле эмес, менде биякта жаш балдар бар, өзүңөр билесиңер, Чикагодо. Алар да Кудай буюрса жакын араларда жарат деген ишеничтен мен. Все. Балдар бар, жакшы балдар. Дуаны кылып, жакшы комментарийлер жазып берилер. Эми силерден эмне кетет эле? Бири-бирибизди колдой албасак, ошо башка жагынан поддержка бере албасак, комментарияны поддержка берип коелу. Все.